Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Россия Федерациясында мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандарга, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандарына өздөрүнүн жүрүүсүн мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк берилгенин эскертет. 2025 жылдын 1 январынан 2025 жылдын 30 апрелине чейин мыйзамдарды бузуу менен Россия Федерациясынын аймагында жүргөн чет өлкөлүк жарандар Россиянын аймагынан чыгып кетүүгө же өздөрүнүн укуктук абалын төмөнкүдөй жол менен жөнгө салууга милдеттүү. Россияда жүргөн Кыргыз Республикасынын бардык жарандары өздөрүнүн мыйзамсыз жүргөн жана контролдонуучу адамдардын реестрине киргизилүүгө тийиштүү болгон жарандардын тизмесинен Мигрант КЖ сайтынан кара тизмелер бөлүмүндө алдын ала тизме бөлүмчөсүнөн текшерүүсү керек. Эгерде сиз фамилияңызды ушул тизмеден тапсаңыз, анда төмөнкүлөрдү жасашыңыз керек. Биринчиси, чет өлкөлүк жарандарды биометрикалык идентификациялоодон өтүү, эгерде мурда өтпөсө, медициналык текшерүүдөн өтүү, эгерде мурда өтпөсө, же сертификаттын жарактуулук мөөнөтү өтүп кетсе, бул мезгилде медициналык текшерүүдөн миграциялык карта жок болсо дагы өтүүгө болот. Милдеттүү төлөмдөр боюнча болгон карыздарды төлөө. Карыздарыңызды Россиянын федералдык сот приставдарынын расмий сайтынан текшере аласыз. Россия Федерациясында эмгек ишмердигин жүзөгө ашырууга укугу бар чет өлкөлүк жарандар Россиянын Ички иштер министрлигинин аймактык органдарына, Россиянын Ички иштер министрлигине караштуу федералдык мамлекеттик унитардык ишкана, паспорттук визалык сервис жана Москвада Сахаровада жайгашкан көп функционалдуу миграциялык борбор аркылуу Россия Федерациясында убактылуу болуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз менен кайрылуу жана иш берүүчү тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек келишимин же чет өлкөлүк жаран менен түзүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу боюнча жарандык укуктук келишимдин көчүрмөсүн берүү. Россияда эмгек ишмердигин мыйзамсыз жүргүзгөн, миграциялык катуу эрежелерин бузуу менен жана 2025 жылдын 5 февралына чейин жүрүү мөөнөтүн ашыруу менен жүргөн чет өлкөлүк жарандар, эгерде алар өзүнүн укуктук статусун мыйзамдаштыруу үчүн 2025 жылдын 1 январынан 30 апрелине чейинки аралыгында тиешелүү арыз менен Россиянын ыйгарым укуктук органдарына кайрылса, аларга карата административдик штраф белгиленет. Бирок кара тизмеге киргизүү жана Россиянын аймагынан административдик түрдө чыгаруу жөнүндө чечимдери кабыл алынбайт. Бардык суроолор боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнө төмөнкү дарек боюнча кайрылуу керек.